Барыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен майонезсиз тез убакыттын ичинде жасала турган аябай таамдуу салаттын рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Видео сиздерге кызык болсо, акырына чейин көрүп мени менен бирге болуңуздар. Рецептти жоготуп албоо үчүн менин каналыма жазылып, коңгуроо белгисин басып кетиңиз. Салатты даярдоо үчүн бизге сууга бышкан эт керек болот. Мен жылкынын этин тузлуу сууга 1,5 саат кайнатып бышырып алдым. Өз каалоолоруңузга жараша уйдун этинен же кой этинен жасасаңыздар да салат абдан даамдуу чыгат. Этибизди алгач жукалап туурап алгандан кийин соломка кылып кесип алабыз. Жууп тазаланган түстүү калемпирлерибизди узунчасынан соломка кылып кесип алабыз. Салатыбызга кошулуучу кийинки жашылчабыз бул бизде бадыраң. Жуулган бадыраңыбызды алып, алгач жукалап туурап алып, андан кийин таттуу калемпир сыяктуу аны да узунчасынан кесип чыгабыз. Бул салатка биз помидор да колдонобуз. Помидорду жууп тазалап алгандан кийин керексиз жерлерин алып салып, көңүл бурсаңыздар, мен помидордун ортоңку жумшак бөлүгүн алып салам. Помидордун ортосу бизге керек эмес, башка идишибизге салып алып коебуз. Даярдап алган помидорлорубузду соломка кылып кесип чыгабыз. Бул салатка бизге 3 тишче сарымсак керек болот. Сарымсакты майдалап туурап алабыз. Өзүңүздөргө жаккан көк чөптөрдү колдонсоңуздар болот. Мен бүгүн бул салатты укроп менен жасадым. Кыркып даярдап алган бардык азыктарыбызды идишибизге салып даярдап алабыз. Жарым куту консервадагы бурчакты кошобуз. Туурап алган укроп жана сарымсагыбызды салабыз. Татымына жараша туз, ачуу кызыл калемпир, яблочный уксустан 1,5 чай кашык коштум. 1,5 чай кашык соевый соус куябыз. Жана үстүнө кызып турган өсүмдүк майын куюп, салатыбызды жакшылап аралаштырабыз. Мынакей достор, биздин тез убакытта жасалган аябай даамдуу майонезсиз салатыбыз даяр болду. Эми тарелкабызга салып, дасторконубузга суна берсек болот. Достор, сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Бул салат сиздерге 100% жагат деген ишенимдемин. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Салатыңыздар даамдуу болсун. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.